12 апрель күнү Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында тил жана маданият фестивали болуп өттү. Эл аралык сапат билим берүү мекемесинин башкы жетекчилиги жана эл аралык Кембридж мектеби тарабынан уюштурулган фестиваль дээрлик 30га чукул өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрүнүн башын бириктирип, улут аралык достукту, биримдикти өрчүтүү максатында өткөрүлдү. Иш-чарага ар улуттун өкүлдөрү, коомдук ишмерлерден сырткары жогорку кеңештин депутаттары да катышышты. Эл аралык Кембридж мектебинде 30дан ашык улуттун балдары билим алып жатат. Ар бир элдин өзүнүн маданияты, өзүнүн тили бар. Мына ушул ар бир элдин тилини, маданиятын сыйлап, ушул эл аралык достукту күчөтүү максатында ар бир улуттун ортосундагы достукту күчөтүү максатында мына ушул фестивалды уюштурган жетекчиликке дагы бир жолу ыраазычылык. Өркүндөр өсө берсин, достугубуз күчөй берсин. Дайым биздин билимдүү балдарыбыз чоңойо берсин, билимдүү балдарыбыз көбөйө берсин. Рахмат. Тил жана маданият фестивалына даярдыктар 2 айга жакын жүргөн. Анын катышуучуларынын 90% сапат билим берүү мекемесинин окуучулары болуп саналат. Иш-чаранын маанилүүлүгү жана максаты тууралуу мекеменин башкы директорунун орун басары айтып берди. Негизи тил жана маданият фестивалы билесиздер бир аз форматы башка болгон, бирок дээрлик 15 жылдан бери дүйнөнүн ар кайсы жеринде болуп келген. Кыргызстанда да 2014-да, 2016-да 2 жолу өтө жогорку деңгээлде уюштурганбыз. Ал эми айрыкча ошол Кембридж мектебинин астында биз 2-чи жолу бүгүнкү күндө уюштуруп атабыз. 2016 жылы ушундай бир майрамдык кече өткөргөнбүз. Ал эми бүгүн өткөрүп жатабыз. Бунун албетте башында да айтып өттүм. Негизги эле максаты ошол маданиятыбызды, өзүбүздүн улуттардын биримдигини, ынтымакты, мындайча айтканда диалогту символдогон ушундай бир жакшы бир айрыкча биримдикке, тынчтыкка арналган программа деп айтып кетсе болот. Фестиваль 14 өлкөнүн сахналык көрсөтүүлөрү жана 20 өлкөнүн парадтан өтүүсү, ага кошумча улуттук көргөзмөлөрү менен коштолду. Окуучулар жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдүн катышуучулары өз тилиндеги ыр, би, улуттук кийимдери менен катар улуттук даамдарды дагы көргөзмөгө коюшкан. Бүгүнкү иш-чарабызга көптөн бери даярданып жатабыз. Бүгүнкү иш-чарабыздын максаты окуучуларды ийгилик, биримдикке чакыруу жана элдердин ынтымагын бириктирүү максатында өтүп жатат. Ар бир мугалимдин, ар бир иштеген, ушу мектепте иштеген адамдын өз өлкөсү бар. Менин өлкөм Великобритания. Ал жактан ар кандай Великобританиянын сувенирлерин алып келдик. Бул иш-чаранын максаты окуучулардын ынтымагын бириктирүү болуп саналат. Анткени сиздер билгендей, эл аралык сапат билим берүү мекемелеринде көп улуттуу окуучулар окушат. Корея өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн балдары бизде окушат. Окуп бүтүшкөн, ары дагы окушат. Ошолордун өлкөсүнүн улуттук аспаптарын, буюмдарын, маданиятын көрсөткөнү чечти. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинде көп улуттуу окуучулар билим алышат жана жыл сайын алардын саны өсүүдө. Ар улуттун баалуулугу аталган тили, маданияты менен таанышуу жана окуучулардын ички мамилесин жакшыртуу дагы иш-чаранын негизги максаттарынын бири.